Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen Biyik Kırgız kanalı. Men Şeripbayev Abdulhamid, hoş gelingizler. Urmattуу el jurt. Бүгүн атамекен пычактын мизинде коркунучта турат. Өзүңүздөргө белгилүү Мекен деген, элим жерим деген жигиттерибиздин бири Садыр Жапаровду каралоо болуп турат. Ал каралооду алыстан келбей эле, душманды алыстан истебе деп, өзүбүздүн эле эти кыргыз болгон, сөөгү кыргыз болгон, уругу кыргыз, атасы энеси кыргыз болгон, бирок жүрөгү америкачыл болгон күчтөр, америкачылдар, чубак ажыбыздын саясатына каршы чыккан Американын нанын жегендер бүгүн биздин эл деген, журт деген азаматыбыз Садыр Жапаровду каралап отурат. Акылга сыйбаган Садыр Жапаровдун артында Жээнбеков менен Матраимовдор турат дейт. Кантип эле ушундай болуп калсын? Эгер ошолор турса, Садыр Жапаров кандай азап тозокторду башынан өткөрдү? Ошого карабастан бекем сөзүндө турду. Ошондой жигитибизди бүгүн Матраимов менен Жээнбековдорго жапырыштырып жатат. Булардын эмне үчүн жабыштырып жатат? Булардын акылы бар, билими бар, диплому бар, чет мамлекеттерден окуп келген болушу мүмкүн. Андай билимдүүлөр дагы деле бар, бизде көп. Бирок булардын эң негизги, булардын ыйманынын жоктугунда болуп атат кептин бардыгы. Американын саясатын колдоп, ыйманын жоктугунда. Ыйманы жок үчүн булар мына бүгүн жерге берилген лейлектик жаш жигитти, жана дагы больницаларда ден соолугунан, көзүнөн ажырап майып болуп жаткан жигиттердин, улан кыздардын буларга эч кандай кызыкчылыгы жок. Булардын көздөгөнү ошол бийлик талаш, бийликке барып отурмай. Мына Садыр Жапаровдун чыгышына көп күчтөр кызыктар эмес. Мына Атамбаевка да жакпайт мунун бийликке келиши. Жээнбековго тем более жакпайт. Булардын былыктарын барын Садыр Жапаров президент болуп калса же премьер-министр болуп калса бул ордуна коет. Биздин Кыргызстандагы революциянын болушу биздин жаныбыздагы жанаша Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия, Америкага жакпайт. Себеби мына дейт, бул мамлекеттерде да революция кылабыз деген адамдар бар, бирок кыргыздай болуп башын көтөрүп революция кыла албайт. Казакстан, Өзбекстан иши кылса. Себеби биздин революциядан кийинки жаман күнүбүз буларга кызыктар. Себеби булар өз эли жерине биздин акыбалыбызды, силер да пикетке чыкпагыла, унчукпай жашагыла. Эгер пикетке чыксаңар, мына Кыргызстан момундай болуп атат деп булар эртеңки күнү биздин жаман жактарыбызга кызыктар болуп өз эл жерине көрсөтөт. Ошон үчүн бизге Россияда кызыкпайт. Жалган деле биз ушундай тынчсызданып атабыз деп Өзбекстанда, Казакстанда ошондой каттарды, билдирүүлөрдү, видеолорду жөнөтүп кое берет. Биз силерге ийгилик каалайбыз деп. Жок, биздин жакшы жашообузду алар каалабайт. Россия өзүнүн солдатын, армиясын киргизгиси келет. Америка өзүнүн солдатын киргизгиси келип, ушул жерде тынчтыкты орнотумуш болуп тургузу келет. Россияда бизди колония кылгызып алгысы келет, тынчтыкты орнотумуш болуп. Өзбекстандын деле көзү бизге түз эмес. Тиякта себеби түштүктө 500 миңдей өзбек бар. Ошолорду коргойбуз биз, ошолорго жардам беребиз дешимиз болуп, өздөрүнүн армиясын любой убакыт киргизүүгө даяр. Эгер биз эртеңки күнү Садыр Жапаровду колдой албай калсак, ошон үчүн биз Садыр Жапаровду сөзсүз биримдикте колдошубуз керек. Добушун сатпагандар Мекен дегендер, албетте. Мен Чоң Казак партиясын, Бүтүн Кыргызстан партиясын, жана да башка ушу Мекен деген партияларды биригүүгө, даже таксырларды, молдокелерди, элим жерим деген жигит улан кыздарды эртең сөзсүз чакырамын. Биз бүгүн бирикпесек болбойт, биригишибиз керек. Мен башынан бери бул теманы айтып келем. Ошон үчүн
Ушул шайлоо алдындагы ачкан YouTube каналдын аты да Бийик Кыргыз каналы. Эли жерибизге тынчтык болсун, заманабыз тынч болсун. Биздин күчүбүз биримдикте ынтымактуу болойлу. Аллах таалам эли жерибизди шайтандын азгырыгынан сактасын. Жигиттерибизди жакшы жолго Аллах таалам өзүң кудуретиң менен сактай көр. Тынччылыкта аман эсен, күчтүү, бирдиктүү, бакубат, бай мамлекет түптөгөнгө Аллахым насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.